رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы тилек менен момун айымдын 30 күнү кайрадан сиздер менен биргеликте. Бүгүн биз куттуу эфирибизде жаш балдардын психологу, педагог Мариям Абдушкуровна менен маек курмакчыбыз. Ойлоймун бүгүнкү күндөгү маек силерге пайдалуу маалыматтарды алып келет деп. Мариям айым дагы бир жолу биздин эфирге кош келипсиз. Вакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирүү менен биргеликте биринчи сурообуз, апалар балдарды Рамазан айына кандай даярдык менен алып келиш керек? Апалар балдардын жаш куранын эске алуу менен ошондой эле кандай десем, бул Аллахка болгон мамилени бекемдөө, ошондой эле багы милдет катары эмес, ибадат катары түшүндүрүү. Бул айда өзгөчө ай, майрам күн деп мындай өзгөчө ай экенин белгилеп айтыш керек. Сөз менен эмес, ата-эненин моделин көрүп балдар үлгү алышат. Ошондой эле бул Рамазанда кандай даярданыш керек, ачка болуп эле жүрө бербестен баланын мүнөзүн эске алуу менен ошондой эле табиятында үйдө 5 бала болобу, 3 бала болобу, 2 бала болобу, ар бирөөсү ар кандай, табити да ар кандай, бирөө таттуу жесе, экинчиси жебейт. Бирөө эрте жатса, экинчиси эрте жатпайт. Ошонун баары бирге алуу ата-энеге, энеге өтө чоң түйшүк жаратат. Анткени биз да иштейбиз, чарчап калабыз. Анан үйдөгү балдардын дагы мүнөзүнө чыдап, алардын дагы угуп, талаптарына аткаруу бул чоң түйшүк, чоң оор жумуш. Ошондуктан ата-эне эң биринчи орозону балдарга бир ай калганда эле түшүндүрүп баштаса, даярдык баштаса. Канча эрте баштаса, ошончо жеңил болот. Жакшы, бизде азыр өткүл курак деген түшүнүк бар. Подростковый период деп коебуз го. Ошо өткүл куракта көбүнчө балдардын жаш айырмачылыгы азыр көп деле маани бербей калды да, анткени кээ бирөөсү эрте, кээ бирөөсү кеч дегендей. Деги эле ушул куракта апа балдар менен кандай мамиледе болуш керек? Деги эле ошо психология илиминде өткүл курак деген түшүнүк барбы? Балдардын өз этаптарында, балдар психологиясында өткөл курак сөзсүз бар. Бул курак кыздар 9 жашынан 10 жашка чейин эрте жетилсе, балдар 12 жаштан 15 жашка чейин физиологиялык жактан өзгөрүүлөр пайда болот. Өзгөрүүлөрдүн жүрүшүндө, буларда мүнөзүндө, ошондой эле организмде өзгөрүүлөр болот. Анан бул ороз айында дагы ата-эне 1 жылда бир балдарын медициналык кароодон өткөрүп, ар бир баланын гемоглобин билип, ошого карата орозого даярдоо. Ошондой эле ушул кандай десем, бул орозодагы жакшы ибадаттарды аткаруу менен баланын мүнөзүн калыптандырылса, бул кийинки айларга дагы улантып кетсе, ошо адаттарынчы, адатынан мүнөзү калыптанса, бала бардыгына көнүп кетет. Үйдөгү нерсени бала мектепке алып берет, айлана чөйрөк алып келет. Балдар менен көп жылдан бери иштеп аткан адис катары азыркы балдар көбүнчө эмне менен жабыркайт? Азыркы учурда балдар көбүнчөсү буларда ачкалык эмес, кийимди эмес, балдарда телефон эмес, балдардын руханий жакырчылыгы көбөйүп кетти да. Баланын жашы 7-8 жашта көзүндө карасаң оор түйшүк бар да. Чоңдордун оор түйшүгүн тартканы бар, бала бакканы бар. Үйдөгү инвалид бир чоң апаны бакканы бар, ата-энеси мигрант болуп, чоңдорун жумуш кылып атканы бар. Ошондой эле баланын жан дүйнөсүндө мындай кандай десем, эненин мээримине, үйдөгү жылуулукту, мындай жылуу очокту, жүрөгүндө мындай Аллахка болгон сүйүү же бул жакшы болгону мындай ыраазы болуу деген жок да. Анан ата-энеди күнөөдөбөймүн, ата-эне да азыркы учурда жакшы тарбия берип жатат, баардыгы жакшы. Просто биз эртең менен кетип, кечинде келип балага кийимин кийгизип, курсагын тойгузуп коюп алектенип калды да. Жан дүйнө азыгы балдар суусап келет азыркы учурдачы.
мисалы көбүнчө азыркы учурда үй бүлөлөр эки жолго түшкөндөр көп, жаш жубайлар. Анан кыздар үйдөгү мээримди аз көрүп калып, мектепте мугалимден издешет. Кээ бир кыздар мисалы мектептеги мугалим музыкадан береби, ошондон аталык мээримди күтүшөт. Кээ кезде мектептен ушул бир сабактан тышкары деле кээ бир балдарга бир класстык саат болуп калат. Темадан сырткары болуп калат да. Орозо тууралуу, этика тууралуу, ошондой эле мындай мусулмандын парыз болгон нерселерди мындай сабак өткөнгө туура келип калат. Бир моментте ата болуп каласың, бир моментте эне болосуң, бир моментте врач болосуң, бир моментте повар болосуң, ушинтип бир универсал болуп кээ кезде мындай үйүндө жылуулук жок, ата-энесинде бир эки жака кетип аткан балдарым, жарака болуп аткан балдарым мугалимине келип мээлим күтөт. Айла жок, бересиң. Анан ошо эфирден суранып кетерим, кайсы бир ата-эне көрүп жатса дагы ошол жашоодо кандай кыйынчылык болуп атса дагы балдардын жаш эрте өзгөчөлүгү 7 жаштан ушул 7 жаштан 10, 11, 12 жашка чейин болот да. Эркек балаңкы да, кыз балаңкы да ошол урагында абдан жакшы карап койсо, көчөттө деле отургузуп, анан жакшы мынтип карап койсочу, тамыры бекем болуп өсүп кетет го. Эсиле ошол көчөт мындай жумшак болсо, ал көчөт сынып калат да. Жашоо сындырып коет, айлана чөйрөсү сындырып коет. Ошондуктан суранарым ушу балдарга көбүрөөк жылуулук, мээрим беришсе да, курсагын тогузгандан мурда, кийимин кийгизгенден мурда ушу жан дүйнө азыгын бекемдеп коюшса, ушул кураны эске алып эле. Сонун. Деги эле биздин бүгүнкү баягы баардыгы жетишкен заманда жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Ачык абалдан бир адам калган жок да. Кийим бүтүн эмес, кийимсиз калган адам жок. Ушул учурда баягы шүгүрсүздүк көбүрөөк болуп аткан сыяктуу да. Деги эле экономикалык кыйынчылыктар дейлеби, же болбосо азыркы күндөгү миграция балдарга кандай таасир берет? Абдан чоң таасир берет эже. Себеп дегенде мындан эле былтыркы жылдары калганда, былтыркы жылдагы балдардын быйылкы жылда аң сезими башкача, өсү башкача, көз карашы башкача, сөзү башкача. Акылдуу балдар көп да, даже мектептен отуруп идеяларды айтышат, жакшы мындай сөздөрдү сүйлөшөт. Ушундай балдар менен кээ кезде иштеген ушунча эргип алып келет, балдар менен мындай жакшы. Азыркы экономикага бирок таасирин тийгизет, чындыгында эле балдарга өтө таасирин тийгизет. Кээ кезде балдар айтып калышат, эже ал кымбат экен, арзан экен, биякта арзан, тиякта кымбат, мындай деп. Негизи балдар, азыркы балдар абдан акылдуу. Дин тууралуу маалыматы бар, акчага тууралуу маалыматы бар, тамакка болгон бар. Просто баягы бала экен да. Мындай көз менен көрүп кызыгып кетишет, алып алышат, жеп алышат, уруп калат. Ошондуктан ошол эфирден айтып кетүүчү нерсе мектептин айланасынын чөйрөсүндөгү зыяндуу нерселерден сатууну көзөмөлдөсө, ошондой эле балага же көбүнчө көчөдө сатылып атпайбы, ачык түрдө сатылып аткан нерсеге организм канчалык зыяндуу экенин түшүндүрсө, ата-эне, мугалим. Сонун. Ар бир эне баласына жакшы келечек тартуулагысы келет да. Ата болобу, эне болобу. Анткени баягы эне өзү кол жетпеген нерселерге баласын жеткенге аракет кылат да. Деги эле эненин мээрими канчалык деңгээлде болуш керек? Өтө мээримдүү болуп кеткен дагы зыянын тийгизеби? Же болбосо бул мээримдин кандайдыр бир өлчөм менен өлчөсөк болобу? Эң туура суроо бердиңиз. Балдарга биз мээрим менен мындай сый мамиленич алмаштырып алабыз да. Кээ бир баланы ошол оюн угатам, баланы сыйлаш керек, оюн баалаш керек деп атып, бала болбой эле мындай үйдө кам болуп калган болот да. Көбүнчө көп байкайм азыркы учурдачы. Баланын бир нерсе аткарбай койсо, бир общество месталарды зыч салып атканын, өзүнүн муктаждыктарын кандай канааттандыруу үчүнчү. Биз ошол үйдөгү мээрим менен сиз айтып өткөн жанагы эмне деп айттыңыз? Мээримдин бир чеги болобу? Ошо мээримдин чеги болот. Же болбосо ошо өтө көп мээрим берип салып баланы бир
чектен чыгарып алып салабыз. туура өтө ашыкча мээрим берүү, мээрим менен тарбияны же мээрим менен бир кандай десем бир мээрим менен бир сый мамилени, границаларды биз алмаштырып алабыз да. Көбүнчө эмоция, биз апалар эмоционалдуу келип балдарга муктаждыктар бат аткарып салабыз да. Эми ушуну жакшы көрүп атам, сүйүп атам, мындай бул менин оюн угайым, баалайын депчи. Мунун өлчөмү да бар да, өлчөмүчү. Көбүнчө балдар ошол чектен чыгып энесин, апасын манипуляция кылган балдар да бар да. Ошондуктан баардыгын тең эрте жаш курагында, мисалы жылкы деле күлүк болуш үчүн тайларды эрте кичинекей кезинен таптап атпайбы? Ошондо ата-энелер да кичинекей кезинен буга тыюу салыш керек көп нерселергечи. Бизге туура келбейт. Биздин салтка канга мисалы өтө эркелеткен, өтө чектен чыгарган болбойт. Бизге анча мынча да болсо какыс керек да. Керек бул бизгечи. Балдарга да керек. Сонун нерсе болду. Мариям айым, сизге эркин микрофон да. Ошол орозо айында баардыгына балдарга, үй бүлөлөргө жакшы тынччылыкты, токчулукту, бейпилчиликти, ошондой эле бул эфирден пайдаланып, биздин келечегибизге, анткени азыркы учурда 10 жыл менен мынтип кегиз отуруп, көз чатырып караганда аябай көп жетишкендиктер бар. Жакшы акылдуу балдар көбөйүп келе жатат. Акылдуу энелер, изилденген энелер бар. Ошол менен эле багы жарышып жүргөн тамак аштагы багы көзөмөл салса дейм да, таттууларга. Анткени ошо менен эле чогуу балдар арасында да оорулар көп, аталса аталбаса дагычы. Алар тамактан келип жатат, ошондой эле уйкудан кетип жатат. Ошолорду көзгө алса эле бул орозо айында жаман адаттардан арылабыз, жакшы адаттар калыптандырабыз. Ошондой эле биздин келечек балдарыбыз үчүн дагы ушул айда эсте калган, ушу мага калыптандырган деп балдар үчүн эстеп калган жакшы күндөрдөн болсун деп каалайм. Рахмат чоң. Урматтуу эжен сиңдилер, ар бирибиз өзүбүздүн көкүрөгүбүздө коюп жүргөн бир суроолорго бир кичине да болсо жооп ала алдык деген жакшы үмүттөмүн. Биздин келечегибиз болгон жаштарыбыз, биздин келечегибиз болгон балдарыбыз, кыздарыбыз жаратканым жакшы жакшылыгын берип, жакшы бир кыргызымдын келечегине жарай турган тарбияны бере турган ар бир энеге насип эткен болсун. Орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا